Саламатсыздарбы? Тез кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Жакшы жаңылыгым менен бөлүшкөнгө кирдим. Жаңы долбоор баштап жатабыз. Эгерде 6 айлык IT курсун акысыз окугуңуз келсе, анда бул видеону толук көрүңүз. Арбаңыздар, мекендаштар жана достор. Менин атым Бекназар. Салам достор, мен Улан Мухтар. Саламатсыздарбы? Менин атым Азамат Токтопулов. Саламатсыздарбы? Менин атым Сайрагүл Абдыкалиева. Салам достор, менин атым Тимур Алымбаев. Барыңыздарга салам, менин атым Дамира. Всем привет, меня зовут Талай Джумабаев. Салам достор, менин атым Зарема Асанбекова. Саламатсыздарбы, менин атым Алибек, мен Кызылкия шаарынан болом. Салам достор, менин атым Чолпон. Google компаниясына иштегениме 3 жылдан ашты. Мен 2015-жылы ушу IT тармагына өзүмдүн мурунку мугалимдик кесибимден алмаштырдым. Мен Amazon корпорациясында инженер-программист болуп эмгектенемин. Учурда 3 баланын апасымын. Мен Германияда G-Continentale деген фирмада full stack web developer болуп иштейм. Amazon Web Services компаниясында Cloud Infrastructure Architect катары эмгектенип келем. William Hill компаниясында Test Automation Engineer болуп эмгектенем. Мен азыркы учурда Mercari компаниясында старший QA инженер болуп иштейм. Мурда Facebook, Google, Oculus, PlayStation жана кичинекей стартаптарда иштеп келгем. Я программист компании Google. Азыркы учурда Түштүк Кореяда Nielsen деген компанияда программист болуп иштеп жатам. Мен Facebook компаниясынын London кеңсесинде партнер инженер болуп иштейм. Салам достор, жакшы жаңылык менен бөлүшкүм келип турат. Баарыбыз күткөн жаңы долбоор башталды. Силерден келген каттарды окудук, эсселерди окудук. Ошол жакта калуучулардын көптүгүнө байланыштуу Жылдыз академиясы менен ушул долбоорду иштеп чыктык. Эми катышыңыздар. Көпчүлүк адамдар өмүрүнүн 1/3 бөлүгүнү жумушта өткөрүшөт. Ошондуктан туура кесипти тандоо өтө маанилүү. Эмне Эмне үчүн IT үйрөнүү керек? Эмне үчүн IT? Эмне үчүн мен IT-ни тандадым жана сиздерге да IT-ни тандагыла деп кеңеш бермекчимин. Заманбап жумуштардын негизи болуп келип жатат. Образование в IT-технологии не только может изменить жизнь одного человека, в частности, или семьи. Она может полностью трансформировать целое государство и изменить качество жизни страны. IT бул чоң дүйнө. Ал дүйнөнү өзүң курганга мүмкүнчүлүк ачылат. Ал дүйнөдө кыдырсаң болот. Ал дүйнөдө кандайдыр долбоорлорду ойлоп чыксаң, аны жасаганга да мүмкүнчүлүктөр ачылат. I chose IT because I love challenges and love solving puzzles. Бул тармакта абдан көп кызыктуу иштер жана проекттер бар. 5 жыл, 10 жыл мурда келечек профессиялардын бири бул программист кесиби деп айтылып келген. Ал заман келди десек болот. IT тармагы абдан өнүгүп келе жатат. Эч качан жумушсуз калбайсыңар. Бирок жакшы жумушта иштеш үчүн, жакшы профессионал болуш үчүн ал өзүңөрдүн ниетиңер, өзүңөрдүн эмгегиңерден билинет. Өзүңөр көрүп билип тургандай эле, негизи акыркы 5-10 жылдын ичинде IT технологиясы аябай өнүгүп, өсүп келаткан кези. Өзгөчө ушул Силиконовая долина, Калифорнияда чоң IT гиганттар аябай өзүнүн ордун ээлеп, анан кийин ушул штаттын жанагы өлкөнүн экономикасына аябай чоң деген налогторду төлөп, салымдарды кылып аткан кези да. Азыр ушул COVID-19 оорусунда өзүмдү мисалга келтирсем, 1,5 жылдан бери үйдөн орусча айтканда удаленно иштеп атам. Офиске барыштын кереги жок. Керек болгон гана учурда барып, калган учурда үйдөн гана иштей алам. Работаю на Нью-Йорк, но сейчас я в Техасе. И в этом прелесть IT, что можно работать откуда угодно. Маянасы, сааттарын, өзүбүздүн иштөө убактарын өзүбүздүн графигибизге жараша колдоно билүүсү. Талап көп, жумуш орундары көп. И келечекте мындан нары дагы көбөйөт. IT тармагы аябай тез өскөндүктөн жумушсуз калуу мүмкүнчүлүктөрү өтө аз. Жакшы жумушка орношуу үчүн сизге бакалавр же магистратура даражасынын кереги жок. Эгер сиздер кызыктуу жана айлыгы жакшы болгон жумушта иштегиңиздер келсе, Анын үстүнү менен бирге ошол дүйнөдө кыдырсаң болот. Мисалы Германиядагы, Америкадагы, Кореядагы азыр IT тренд. IT-ге өткөн соң көп мүмкүнчүлүктөр ачылат.
акча табууга, долбоорлорду ишке ашырууга, ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп IT үйрөнүп алганга аракеттениш керек. Албетте бул оңой эмес, алдыда чоң узун жол, бирок бир жолго түшүп алган соң ошол жол менен кетип кызыктуу иштерди тапсаң болот, кызыктуу дүйнөнү курсаң болот. Башка мамлекеттерге барып тажрыйба алып келсеңиздер болот. Тажрыйба алгандан кийин Кыргызстанга келип, Кыргызстандын жакын келечегине салымыңыздар кошсоңуздар болот. Жакын келечек биздики. IT менен кичинекей кезден түшкө кирбеген эгегиттерге жетсе болот. IT менен бүткүл дүйнөнү багынтып, гигант фирмаларда иштесе болот. Канчалык көп мекендештер IT-ге киришсе, ошончолук Кыргызстан бат өнүкмөк. Андыктан IT бул Кыргызстанды өнүктүрүүнүн дагы бир жакшы жолу. Кыргызстанда туруу эле Америкадагы же Европадагы ири компанияларга орношуп иштеп кетсеңиздер болот деген үмүт чоң. IT тармагы дегенде бул жалаң гана код жазуу эмес, андан бөлөк дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Башка деген кесиптердин ээси да болсоңуздар болот. IT адистери каржы, өкмөт, көңүл ачуу, саламаттыкты сактоо жана башка ушул сыяктуу тармактарда иштей алышат. Ошондуктан артта калбагыла, иштегиле, өзүңөрдүн болгон күчүңөрдү жумшагыла. Кудай буйрса, силер дагы биздин тегерегибизге кошуласыңар, силер дагы бизде бол профессионал болуп, биз сиздер менен сыймыктанган адамдардан болгула. Азыр бул долбоорду жарыялагандан кийин аябай көп суроолор келет. Билем, суроолоруңуздар көп. Ошол үчүн биз жеңил этап кылып кабыл алуу процессин бөлүп койдук. Биринчи этапта 3 күн берилет. 3 күндүн ичинде ушул тапшырмаларды аткарып, ошол жакка кошулушуңуз керек. Андан кийинки тапшырмалар ошол жактан жарыяланат. 1. Айдана TikTok Telegram каналына катталасыз. 2. Айдана TikTok YouTube каналына катталасыз. Андан кийинки тапшырмалар ошол YouTube каналдын ичинен берилет, Telegram каналынан жарыяланат. Ошол үчүн биринчи этапты аткарбасаңыз, экинчи этапка өтө албайсыз. Ал үчүн 3 эле күн берилет. Ошол 3 күндүн ичинде Telegramга катталып, YouTubeга катталып, кийинки жаңылыкты, кийинки тапшырмаларды күтүп даяр болушуңуз керек. Бул видеонун ылдыйындагы текстти дагы жакшылап окуңуздар. Барыңарга ийгилик каалайм. Эгерде бул долбоорго көбүрөөк адам катышып, көбүрөөк адамга жетсин десеңиз, ушул видеону өзүңүздүн сторисиңизге жүктөп, бизди белгилеп койгонду унутпаңыз. KG USA жана Жылдыз Академиянын баракчаларын. Отборочный тур бир нече этаптан турат. Бул биринчи этап, дагы бир жолу айтып кетейин. Telegram каналга катталыш керек, Айдана TikTok деген жана YouTube каналга катталыш керек. Бүт маалыматтын баары ошол каналдарга жүктөлөт. Шилтемелердин баары, анкеталардын баары ошол жакта болот. Telegram каналга катталбаган адам бул долбоорго катыша албай калат. Ошондуктан долбоордун эрежелерин жакшылап угуңуздар. Ошол себептен Instagramга, личкага жазбаңыздар. Суроолоруңуз болсо YouTubeга комментарий жазыңыздар ушул видеонун ылдыйына. Же Telegramдан суроолоруңузду узатыңыздар, ошол жактан биз утурлай жооп берип, силерге жообузду жөнөтүп турабыз. Биздин өлкөдө, Кыргызстанда дагы өзүңөр билгендей эле нефть жок, газ жок, сата турган деле эчтекебиз жок. Кээ бир ушул казып алтындарды сатып гендери сатылып атат, бирок анын баары тең эми түгөнөт өзүңөр билгендей эле. Бирок адам түгөнбөйт. Ошондой эле адамдардын арасында чыккан таланттар түгөнбөйт. Ошон үчүн мен ишенем, эгерде биз ушул өлкө катары, ушул IT тармакта иштеп жүргөн адамдар катары биз ошол жака көп көңүл буруп, окууга, окутууга көңүл бурсак, анда биздин келечегибиз кең болот. Анда биз дагы ошо өлкө катары өзүбүздүн IT технология жагынан өзүбүздүн ордубузду ээлейбиз. Өзүңөр көрүп билгендей эле көптөгөн бай, эң бай 10 адамдын ичинен карап көрсөң көбүнчөсү айтишниктер да. Ошолорду карасаң, мисалы Билл Гейтс, Илон Маск ракета учуруп космоско чейин жетти. Дагы көптөгөн Джефф Безос, көптөгөн ушундай IT
гиганттардын ушундай башчылары бар. Алар деле кичинекей компаниядан башташып, кийин чоңоюп, өлкөгө аябай таасирин берип, аябай экономикасын көтөргөн компаниялардын арасына кирип калышты. Ошондой эле мен дагы каалайт элем, ушул биз дагы окууга, билим берүүгө, IT тармагына аябай көп көңүл бурсак, ошол жака инвестицияларды жиберсек, биздин келе жаткан ушул окуйм деген каалаган адамдарды окутуп, мүмкүнчүлүк берсек, менимче эртеңки күнүбүз биздики жарык болот, өнүгүп өсүп кетерибизге ишенем. Ошондуктан келгиле баарыбыз тең ушуну колдойлу, IT тармагын өнүктүрөлү. Анан кийин биз дагы эртеңки күнү өзүбүздүн кыргыздын арасынан Илон Маск окшогон, Билл Гейтске окшогон, Стив Джобско окшогон чоң деген таланттуу айтишниктер чыгат деп ишенем. Баарыңарга салам узатам, аман эсен тургула. Well, I'll give you a simple example. When we were designing our Blue Box, we wrote a lot of custom programs to help us design it. You know, and to do a lot of the dog work for us in terms of calculating master frequencies with subdivisors to get other frequencies and things like that. We used the computer quite a bit to calculate, you know, how much error we would get in the frequencies and how much could be tolerated. So we used them in our work, but much more importantly, it had nothing to do with using them for anything practical. It had to do with using them to be a mirror of your thought process, to actually learn how to think. In other words, I think the greatest value of learning I think everybody in this country should learn how to program a computer, should learn a computer language, because it teaches you how to think. It's like going to law school. I don't think anybody should be a lawyer, but I think going to law school would actually be useful because it teaches you how to think in a certain way, in the same way that computer programming teaches you in a slightly different way how to think. And so I view computer science as a liberal art. It should be something that everybody takes a year in their life. One of the courses they take is, learning how to program.